Zar buldum bir cark etip karaşına, çırım aldım suyunun sarsanasına. Sezimdi kozgop koyu oşoltanday, sen gittin yıldızların arasına. Sezimdi kozgop koyu oşoltanday, sen gittin yıldızların arasına. Ceyalbay oşoltandan elesindi, görsem dep izlep kelem elesindi. Altınım aktandardan tosoyunşu, havalikim akku bolup kelesindi. Altınım aktandardan tosoyunşu, havalikim akku bolup kelesindi. Asıl carım suygun carım, jürükti dürüt etkisken caşıl calım. Süybesem bul düğüne ne car aldın, çolponday gözlerinden aylanayım. Süybesem bul düğüne ne car aldın, çolponday gözlerinden aylanayım. Kara kattay gözlerinden aylanayım. Баракелде, мықты талант. Бүгін бізді қонақта жарқылдаған ечеккебіз. Алык Осмонов атындағы адаби сыйлықтың иесі, маданияттың мықты қызматкері, ақын жазушы, журналист жана жарқылдаған жөн ғана біздің сүйікті ечеккебіз Жипара Исабаева. Жана ойыншы, ырчы, актер Бақыт Сейталиев. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Маңайыңыздар жақшы өже? Абдан жақшы. Сізді көргенде барлық адамның маңайы көтеріліп керек. Себеп дегенде қашан ғана эфирге келбеңіз, башқа жақтан көрүшөсүзбү, жөнөкөйлүгүңүз жана жаркылдаганыңыз менен адамды чынында мындай маанайын көтөрөсүз. Бүгүн дагы дал ошондой. Рахмат. Сизди ар дайым акын катары конокко чакырсак, ал эми бүгүн продюсер катары конокко чакырдык. Өзүм дагы иштешип абдан калдыңыздар? кубанычтамын. Бул капысынан болду. Мен адабиятта, журналистикада өзүмдөн шакирттерим абдан көп. Бирок музыка тармагында кимдир бирөөгө устат болом деп такыр ойлогон эмесмин. Анткени өзүм бул чөйрөдөн өтө жакындыгым жок. Бирок Бакыттын обончу катары ырын уккандан кийин, биринчи ырын уккандан кийин мен Бакытты издедим. Издеп таап анан дагы уктум, анан эмнеге ырдабайсың десем, дагы кое турайын, такшалайын дейт. Анан мен ага болгон жокмун. Сен ырдашың керек, сага Кудай талантты бердиби, сен ал талантты элге арнашың керек, чыгышың керек деп анан сүрөөнчү болуп. Демек биринчи сиз сунуш киргиздиңиз, э? Ооба. Негизи адатта биринчи ырчылар продюсер тапканга аракет кылса, демек Ооба, Бакыттын аябай мындай оор басырыктуулугу, анан сабырдуулугуна ушунчалык таң калам. Дагы такшалайын деп жүрө берген экен да. Анан мен сунуш кылып ырдашың керек деп атып, анан Кудай буйрса биринчи ырыбызды жаздырдык эстрада жанрында. Аны көрөрмандар бир аздан көрөт болуш керек. ооба буйрса.
Бакытты карап көрсөк, Виктор Цойдун эле мындайча айтканда коюп койгондой окшоштугу. Бул табияттын бергениби же туурагандыкпы? Жок, турагандык эмес. Бирөөгө окшошомун деп деле мен чачымды өстүргөн жокмун деп ойлойм. Айтор окшош турган кишилер көп. Дагы бир суроо, сиз обончу экенсиз, сиз акынсыз. Анда сөз жазып бересизби обонуна? Мындайда мен бакыт издегеним да бир себеби, бакыт жалаң менин ырларым обон жазыптыр. Анан Биринчи себеби, менде обон ырларым көп да. Анан көп көңүл бурбай жүрө бергем. Анан мага ошол Facebook аркылуу бир куплетін ырдап жөнөтүптүр. Ага чейин көп кайрылган эле көңүл бурган эмесмин. Анан уксам оригиналдуу обон экен, мага абдан жакты. Кудай буйрса ошо жакынкы арада ошол ырлардын баарын чыгарабыз. Анан күбө болосуздар. Менимче сиздерге да жагат деп ойлойм. Анан ооба. Азыркы күндө бакыт менин 15 ырым обон жазган. Баары мага жагат. Баардыгы ушундай жагымдуулар. Негизи Асел жакшы элет болуш керек. Ырчылар бир ырды жаздырып ырдагандан кийин жактырбай, кайра машыгып 3 айлап, 4 айлап керек болсо 1 жылга созулат. Ырды аткарууда канча убакыт кетет? Мисалы үчүн ийине жеткирип, өзүңө жакты, болду, чекит, мен ушул ырды ырдап чыгам, даяр болду дегенге. Негизи ар кандай, ар ким өзүнө жараша болуш керек. Биз мисалы ырды жаздырарда студияга барып эле ушу 1 сааттын ичинде эле ырдап жазып. Ага чейинкиси Ага чейинки да. 1 жылга жакын, ошо 15 ырдын үстүндө 1 жылга жакын иштеди. Бул азбы көппү билбейм, бирок 1 жылга жакын. 15 ырдын үстүндө. Азбы көппү, эң башкысы жүрөгүнөн чыкса, мен үчүн балким 100 да болуп кетиши толук мүмкүн. Негизи бакытты биз актер катары дагы билебиз. Белгилүү окуу жайлардын биринде актерлук чеберчиликти өздөштүрүп окууну аяктаганын билебиз. Кантип ырчылыкка өтүп кеттиң? Балким актерлукту дагы таштабайт чыгарсың. Албетте. Биз негизи ырчылык жаатынан мен өзүм кичинекей бала чагымдан эле кызыгуум күч. Ошо университетке келгенде өзүм тандоом бул актердук багыт болду. Бирок ошо университетке тапшырган мен окуудан кийин өз алдымча иштеп, өзүмөн өзүм иштеп жүрдүм. Ыр жаатын калтырган жокмун да. Сизге суроо, мына продюсер катары 5 жылга планыңыз кандай болот? Кантип чыгарам деп ойлойсуз? Эмнеси ырчыда фишка болуш керек да? Бул баланын кандай бир элге сиңип калыш үчүн кандай нерселерин ачасыздар? Же ырларынанбы? Бакыттын эң мен биринчи кезекте жан дүйнөсү өзү бир музыкалуу да. Анан жана айтып атпаймынбы? Обондору бир башкача. Керемет ошолорду кыргыз эстрадасынын, кыргыз музыкасынын казынасына салым катары кошушум керек деп айтып атам. Биздин биринчи максатыбыз ошол да. Анан ар бир талантты Кудай таалам жөн бербейт да. Элге кызмат кылсын деп берет. Ошону аткарышыбыз керек биринчи. Анан экинчиден бакыттын үнү дагы мындай оригиналдуу. Анан бардык ырды чыгарманы актер болгон үчүнбү жүрөгү менен сезип, жүрөгү менен туюп, анан образга кирип жаратканы мага өзгөчө жагат. Негизи продюсер болуш кыйын бекен? Абдан кыйын экен. Мен продюсер болом деп такыр ойлогон эмесмин, бирок абдан кыйын экен. Бакыттын ырына же болбосо аткаруу чеберчилигине кимдир бирөө тарабынан бир жакшы сөз угуп калсам, ал күн мен үчүн майрам болуп атат азыркы күндө. Атүгүл эми бир сырымды жашырбай эле коеюн. Биринчи жолу ырыбызды жаздырып, алып чыгып, анан жалаң жакындарыма жиберип угуздум да, сындап көргүлөчү, угуп көргүлөчү. Анан бир жакшы откликтерди уктум. Айрыкча өзүмдүн досум Гүлнара Кахарова эжекеңерди ошол курбуман кичине коркуп жүргөм, деп коркуп аткандай, кандай болот деп. Анан ушундай керемет сөздөрдү айтыптыр Бакыттын адресине. Анан атүгүл көз жашым чыгып кетти да, ушундай кубангандан. Жакшы. Анда ошол өнөргө дагы бир ирет чогуу күбө бололу. Келиңиз Бакыт, сизди сахнага алып алалы. Оор басырыктуу актер, обончу, ырчы Бакыт Сейталиевден дагы бир музыкалык чыгарманы сиздер менен чогуу тыңшайлы. Жапар, сизге ийгилик каалайбыз. Продюсер болуп баштапсыз. Буйруса мега аншлаг концерт менен буйруса Кудай буйруса көрөлү. Күтөбүз.